Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагалары Адахан Мадумаров менен Аскар Салымбеков Баткен облусуна иш сапары менен барышты. Негизги максат Баткен облусу боюнча коомдук кабылдаманы ачуу менен жергиликтүү активдер менен жолугушуу саналат. Адахан Мадумаров менен Аскар Салымбековду траптан эле улуттук кийим кийген кыздарына менен тосуп чыгышты. Андан соң Тажикистан менен чектешкен Баткен облусуна караштуу Самаркандек айылындагы кичи футбол аянтчасынын ачылышына катышышты. Эл лидерлерди кубаттоо менен тосуп алышты. Мына ушундай талаачылардан биз азыр Кыргызстан боюнча 40тан ашык салып берип атабыз да, 40 айылга. Ошол Баткен жергесине ушул биринчи саамалык болуп силерге мынакей салынды. Биринчиден баягы бу жердеги демиргечилерге ушул жердеги айыл өкмөтүнө, ушул жердеги мынакей бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын өкүлдөрү турат. Бу жерде мынакей Султан чуркады. Бу жерде мынакей өзүңөрдүн колуңар Канат Акматов чуркап жүрдү. Ушул Самаркандыкка бир коюп берели үчүн жерин табышыптыр. Калган жанагы сеткаларын орнотконго өзлөрү каражат таап, андан кийин ушул мынакей талаача мынакей жаралды. Биздин максатыбыз бирөө. Мына азыр кечеле мына биздин Көкташта дайым эле ушундай чыр чыгып турат. Качан токтойт ушундай нерселер? Качан мамлекеттин ичинде бекем тартип, мамлекет күчтүү, бакубат, бир билек, бир тилек болгондо ушундай нерселер токтойт. Эни эчен жылдан бери сөзүмдү угуп жүрөсүздөр. Мына ошол сөздөрдү биз кылдай да кыйшайбайбыз. Кезинде мына ошол Көкташтын айыл өкмөтүнүн жетекчиси Таалай эле жаш жигит. Таалай болсо керек. Мына ошол жигитке келип мен медаль тапшырып кеттим эле расмий түрдө. Биздин мамлекеттин чегин бекем кармаган жигит инсан катарында. Кудай кааласа, урматтуу абалар, апалар, жаштар, жигиттер, кыздар, баарыңыздарга амандык каалайм. Ийгилик болсун, жакшылык болсун. Мына эмгек саясий партиясынын жакшы тилек менен, жакшы ой менен салып берген аянтчасына дагы бир жолу айтам, ооматтуу болсун. Оомат алып келсин. Жалгыз Самаркандек айылына эмес, бүтүндөй өрүк зарлуу Баткенге, жалгыз Баткенге эмес, бүтүндөй касиеттүү Кыргызстанга. Чоң рахмат. Кезектеги жыйын Баткен шаарындагы маданият үйүндө уланып, ага 600дөн ашуун активдер менен эл жыйналды. Негизги берилген суроолор социалдык экономикалык маанайда болду. Жергиликтүү тургундар Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын жетекчилигин ыраазычылык менен тосуп алышып, быйылкы парламенттик шайлоодо добуштарды уурдатып жиберүү кооптонуларын билдиришти. Биздин бириткендигибизде максатыбыз кээелер айтып аткандай болуп, бир жеке кызыкчылыктын аркасында эмес. Биздин Бүтүн Кыргызстандын принцибин билесиздер. Бизде түндүк түштүк жок. Бизде батыш чыгыш жок. Бизде уруу деген жок. Бизде кыргыз, казак, орус, тажик, өзбек, уйгур деген түшүнүк жок. Бизде Бүтүн Кыргызстан деген түшүнүк. Мына ошол принцибибиз калат. Биз ушул жол менен барабыз. Эмгек деп ушул эмгектин аркасы менен эмгегин каттуу болсо тапканым таттуу болот дегендей болуп, биз ушул бириккендеги бирден бир гана максатыбыз, бая мен айткандай, дагы күчтөлөлүп, бекемделелип, бир атанын бир эненин балдарындай бололу. Анан сен ал өйүздөр бул өйүздөр деген түшүнүктүн баарын жоёлу, жоготолу. Антпесе урматтуу туугандар, жакшы эмес жолго баратабыз. Мына шайлоо бизди жакшылыкка алып барбай атат. Ошол мен баягы силер шайласаңар, ошо экономиканы оңдошубуз керек. Ар бир дубандын экономикасын оңдошубуз керек. Баткен эле, бир эле Баткен Кыргызстанды багат. Кыргызстанды эмес, Орто Азияны багат. Бир нарын Кытайдын теңин багат. Жанагы Жетинтоодо темир 1 миллиарддан ашык тонна бар экен. Темирден эле 1 миллиард. Өзүн сартып ошону карап отурушат. Качан Кыргызстанды алып алсак деген. И тонун баардыгы эле жанагы Менделеевдин жанагы таблицасы. Ошону биз жакшынакай бир пайдаланып атпайбызбы?
Азыр мынакей элге жана инвестор, мамлекет анан эл иштетпей атат, кетсин булар. Экология урушуп атат, биз кечтик анан жардам бербей атат. Инвестор коркуп бияка келбей атат. Мамлекетте казына пустой. Анан ушул үч кишини, үч тарапты бириктирген баягы биз сунуш берген атабыз да. Ошол ошол жердеги кеңдердин кожоюну болуш керек. Эл жана активдер менен болгон жолугушуудан соң Баткен ТВ каналындагы актуалдуу маек түз эфирдеги 1 сааттык көрсөтүүсүнө катышып, ал жерден да элдин көйгөйүн жараткан суроолор менен тынчсыздандырууларына жооп беришти. Аны менен катар партиянын программалары жана долбоорлору менен кеңири таанышуу жүрүп, эл өзүнүн ыраазычылыгын, алкыш жана ийгилик каалоо менен жыйынтыкталды. Адахан Мадумаров менен Аскар Салымбековго болгон сагынууларын Баткенден салам радиодогу 1 сааттык уктуруусунда да байкалды. Угармандар лидерлердин жоопторуна канааттанып, жылуу сөздөрү менен ийгиликтерди каалашты. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын Баткен облусуна болгон иш сапары ушуну менен жыйынтыкталып, Ош облусуна бет алышты.